Урматтуу ажообуз, мен сизге аргасыздан кайрылып отурам. Жакында эле айттыңыз эле өткөн адамдарды табалабайлы деп. Бирок элди бузгусу келгендер, элдин бүтүндүгүн бузгусу келгендер одоно пикирлерди айтып, ошондой эле биздин сыймыгыбыз болгон, мекенибиз үчүн ушунча күйүп, эмгегин, илим, билимин арнаган Чубак устазыбызга бул радикал динди тараткан, мындан Кудайга шүгүр кутулуп калдык деп ушундай бир радикалдык сөздөрүн сүйлөп аткандарга сөзсүз чара көрүлсүн дейбиз. Неге дегенде Камчыбек Ташиев агайыбыз Чубак устазды аябай сыйлаган. Андан сырткары Абдушкур устазыбызды да тексиз деп, одоно бир сөздөр менен айыптаптыр. Эл аралык, дин аралык кастыкты козутуу беренесинде радикалдык берене менен буларга сөзсүз чара көрүлүш керек. Анткени ушул заманбап кийинип алып, сулуу көрүнүп, бирок радикалдык пикирлерди аябай көп айтып, элдин бүтүндүгүн жана ошондой эле элдин эң назик болгон ишеним сезимине тийишип, ушундай бир одоно нерсени жасап атат. Намаз, сүнөт, парз, жоолук жөнүндө айтып берейин. Мен да кеде намаз окуйм жетишкенде. Анткени жумушум ага туура келбейт. Кеде коньяктан берип коебуз. Чынында Курандагы жок нерселер киргизилген. Мисалы, жоолук азыр парз деп койбу, парз эмес. Парз эмес. Мен аны изилдендим, жөн эле айткан жокмун. Чыныгы оригиналдуу Куран китепте азыркы Куран менен окшоштук өтө аз. Ошондой эле мамлекетибиз сойкулук боюнча жакшы күрөштү баштады. Бирок ошол мамлекеттин кызыкчылыгын ойлобой, булар ошол сойкулукту кайра пропаганда кылып, бир туура эмес жаман пикирлерин элге жайылтып, элге ошолорун таңуулап атат. Мен 16-дамын, 18-демин, 20-дамын. Короче, кыздарга барсам болобу, сына деп айтат, күнөө деп айтат, эмне кылам? Дрочить этсем, мастурбация кылсам бул күнөөбү деген суроо мындай келет да. Ошон үчүн жигиттер күнөө эмес, баргыла. Только презерватив деген досту унутпагыла. Презерватив менен күнөө эмес, презервативсиз күнөө. Так что баргыла, секс өзгөчө. Ошон үчүн жаштар коркпой бүт этаптан өтө бергиле. Бүт баарын көрө бергиле. Төшөктө мээ иштебеш керек. Төшөктө гормондор гана иштеш керек. Уялуу деген болбош керек. Сиздерден өтүнүч менен суранабыз, ушуларга сөзсүз чара көрүлсүн. Неге дегенде биздин ажообуз да, ошондой эле Камчыбек Ташиев агабыз да аалымдарыбызды сыйларын билебиз. Буларга сөзсүз чара көрүлсүн, элди бөлүп жаргандарга сөзсүз чара көрүлсүн дейт элек. Бардык фактылар бар.